Так что удался. До сих пор самотек охотит. Средства. Сонда мындай куяп туруп, бир кол менен кесип койсо болот экен, смазка менен. Ровно 2 сантиметр уклон. Так, трубаны кантип бири-бирине отургузабыз. Резина, угол пластика. Все равно туговато кирет за счет могонуку. Стерге лайфхак. Ондай эле посудомоечная средство. Сонда мындай куяп туруп, айландырып шуап туруп, мындай кылып туруп, бул жака кереги деле жок. Шуап туруп, анан метка бар эле мына. Көрүнүп аткан болсо, метка коюп алсаңар болот. Телефонго тартканга дагы неудобно болуп атат. Так. Жакшы эле кирет. Көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Вот. А то без смазки вообще кирбейт да, майлабай сайын вообще кирбейт. Мында уже майлап койдум мындай кылып. Суу кирген суунун трубасы 20-лык ПНД труба. А бул 110-лук сливтики. Кухняга бир кол менен көрөйүнчү. Кышак кетип калды. Бир кол менен кесип койсо болот экен, смазка менен. 110-лук труба слив. Мына слив уклон кандай болуш керек? Сливтики трубанын толщинасы 110, көбү 100 дейт экен. Ну, по факту 110. 1 метрине, бул азыр 3 метр ғой меники. В общем, 1 метрине наклон 2 сантиметр болуш керек. Меники азыр 3 метр бул жерде. Ошон үчүн 6 сантиметр вниз кете берет. 1 метрине 2 сантиметр уклон. Сплошной кетиш керек да. Ушунда баш жагына аз мизде 5 метр болсо, меники ар жагы 10 сантиметр түшөт. Бул жагы эми точка А болсо, точка Б 10 сантиметр ошол наклон болот. Кыскасы метрине 2 сантиметр наклон. Аны кантип билебиз? Мындай жасап койдум. Бул ПНД труба. Сантехнический, бул ровно 2 сантиметр. Толщинасы черный кара изолента менен уруп айлап койдум. Так. Коёбуз. Идеально. Ровно 2 сантиметр уклон. Кетти ошо менен. Ошондо мына жактан 2 сантиметр көтөрүлүп турат. А бул точка ортого келди. Ошондо уклон жакшы болду. Вот это называется самотек. Нарагына куюп көрдүк да сууну. Ушул өзү агат, кыргызчасы. Видишь, до сих пор түгөн элек. Ар жакта уже суу куюлган жок. Мына самотек. Эксперимент катары. Биякта пока тешик жок, ошон үчүн ушул жерге чейин токтотуп койдум. До сих пор самотек охотит.
Görünüyor tau, görünmüyor tau. Видишь, какая струя. Самотек. Так что удался